Өмүр демекчи. Иштесе ишке, аш десе ашка тойбогон гүлгүн курак 35 жаш. Кайран өмүр жалп өчпөгөндө ажал оозунан адам өмүрүн канча жолу арачалайт эле. Ал тирүү болгондо артында калган 3 уулу аталап алдынан тосуп алып, үй бүлө шаңга толуп, бакытка балкыбайт беле. Өмүр чиркин, мынчалык кыска белем. Бир туугандарын канатына калкалаган. Бүтүндөй бир чоң үй бүлөгө тирүүч болгон Айбек душмандардын колунан каза табат деген ой эч кимдин башына келбесе керек. Эмесе сөз баштан болсун. Баткен шаардык өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кароол башчысы лейтенант Айбек Ысмановдун бейнесине сүңгүп кирели. Ал качандыр бир кезде өлүм келерин билген менен душмандын колунан жашында кетерин сезген жок. Болбосо өмүрлүк жары менен үйдөгү 3 уулун эрезеге жеткирүү, билим берүү, ал тургай неберелердин чоң атасы болууну эңсеген. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет деген сөз ушул. Эми Айбекти бир гана эскерүү, ага Куран окуу менен жашап калды туугандары. Өлкөбүздүн аскер кызматкери болгон үчүн, аскерди так даана өзү түшүнгөндүгү үчүн мени ар качан колдоп келди. Эч нерседен бир кем кылбады ушул. Аскер аймысың сен, дайыма өзүң башың көтөрүп, кыздардын алдында эч качан эч нерсең кемчилдиктериң болбосун, сенде болсун деп мага баары жокту толуктап. Маркум лейтенант Айбек Ысманов өзү теңдүү уландардай билим алууга умтулуп, Баткен мамлекеттик университетинин компьютердик инженер кесибине ээ болгон. Андан соң 2010 жылдын май айынан тарта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын Баткен шаардык жана Баткен райондук бөлүмүнүн номер 26 аскерлештирилген өрткө каршы куткаруу бөлүгүндө кызмат өтөп, эмгек ишмердүүлүгүнө чыйыр таштаган. Ал офицердик курамды толуктап, 2021 жылдын март айынан тарта Аксайдагы номер 106 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кароол башчысы кызматында эмгектенип, өзү жаш болсо дагы тилсиз жоодон адам өмүрүн куткарууга өз салымын кошуп, ийгиликтүү эмгектенип келген. Кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылган каргашалуу бул күн өткөн жылдын 14 сентябрында жайлоону өрттөө менен башталган. Эртеси коңшу өлкөдөн тажиктер чек арага чектеш жайгашкан жай тургундарга кол салып, элдин эсинен кеткис кандуу окуя башталган. Буга чейин сыркоолоп жаткан лейтенант Айбек Ысманов элине жардамын берүү үчүн кызматына чыгат. Ал өзүнүн нөмөтүнөн чыга турган күнү эки элдин ортосунда катуу тополоң болот. Маркум кароол башчысы кесиптештери менен ошол айылдын тургундарын коопсуз жайга чыгаруучу элет элдин унааларына күйүүчү май жеткирген. Ошентип ал чек арага чектеш жайгашкан Аксайдын элинин акыркы үй бүлөсүнө чейин алып чыгып кетүүгө эрдик менен салым кошот. Жаныңарды аман алып, өмүрүңөрдү сактагыла, а мен мында калайын. Унааларга күйүүчү май керек болуп калбасын деп кесиптештерин качырган лейтенант Айбек Ысманов 16 сентябрда ошол айылдын четиндеги тоок ферманы өрттөп, кожоюнун өлтүргөн душмандардын колунан каза табат. Ооба, каргашалуу бул күнү кыргыз эли баатыр жүрөк Эрминөз 59 уулунан ажыраган. Алардын катарында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги Аксай номер 106 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кароол башчысы лейтенант Айбек Ысманов да бар. Айбек 3 уул, 3 кыздын улуусу. Уулумду жоктогонума жыл айланса да, анын орду эч качан толбос. Ал бир туугандарынын тиреги, менин кеңешчим, акыл кошчум эле деп эркеген Айтила Жороева эне баласынын койгон максаттарын бирден санады. Бирок ойлогон оюна, алдыга койгон максаттарына жете бербеди. Эненин эңсегени артында калган перзенттери бой жетип, уулунун тилектерин уласа дейт. Ошол күнү нөөмөткө чыгарда кичүү карындашын эркелетип, турмушка өз колу менен узатаарын жана жакынкы күндөрү боло турган той эстен кеткис шаңдуу болорун сүрөттөгөн. Аттиң, өзү болсо гана той өткөрүү тилегине да жетпеди. Айрыкча ушу Айбекти жакшы көрчү элем да, эң чоң бала беле да. Келечек билимдүүлөрдүкү деп дайыма кайталаган камкор ага бир туугандарынын баарына билим алууга жардам берген. Ал тургай энесинин жогорку билим алуусуна уулу түрткү болуп, баары окуган соң эң акырында гана өзү жогорку билим алган. Өз өмүрүнөн дагы элдин коопсуздугун жогорку койгон Айбек Ысмановдун эрдигин мамлекет башчысы Садыр Жапаров да унутта калтырган жок.
өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына карата аны Кыргыз Республикасынын эрдик медали менен сыйлады. Усманов Айбек Абдумаликович курман болгондон кийин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен шаары жана Баткен району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Аксай айылынын номер 106 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кароол башчысы. 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чек ара аймагындагы куралдуу кагылышууда жайкын тургундардын өмүрүн сактап калууда жана эң негизгиси ата мекен чегине душман бутун тебелетпей коргоп калууда берген антына бекем туруп өмүрүн арнаган Мыктыбек Мурзажанов, Уланбек Улукбеков, Айбек Усманов сыяктуу баатыр жоокерлерибизге ар дайым башыбызды ийип таазим кылабыз. Ооба, лейтенант Айбек Усмановтай мекенчил уулдарыбыз менен өлкөбүздүн чек арасы бекем. Андыктан кыргыз эли эр мүнөз, жоодон кайра тартпаган, намыскөй баатырлары менен сыймыктанат.